Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Адаттагыдай эле сабагыбызды улантабыз. 15-тема Дасторкон четиндеги университет программасынан урмат сыйды, кызматты көтөрө билүү жөнүндө агайдын айтып бергенин сиздерге жеткизгенге аракет кылабыз. Каналга катталып, кийинки сабактарды биринчилерден болуп көрүңүздөр. Урматтуу ата-энелер, Дасторкон четинде баарлашууда урмат эмне, сый эмне, аны кандай кабыл алуу керек, урмат сыйды кандай жасоо керек деген баарлашууну өткөрсөк, ал абдан пайдалуу. Урмат сыйга алгач татыктуу боло билүү. Урмат сыйга жеткенде ошону көтөрө билүүнүн мааниси өтө чоң экендигин түшүндүрүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, агайдын бул айтып берген сабагынан окуучулар балдар үчүн эле эмес, биз үчүн, чоңдор үчүн дагы өтө пайдалуу сабак экенин биле алдым. Анда эмесе ар бир сүйлөмгө кылдаттык менен маани берип уксаңыздар, биздин дагы жашообузда чоң бурулуш болоруна ишенем. Урмат сыйга жетүү кыйын, бирок ошону көтөрө билүү андан да кыйын экендигин айтып, урматка адам ак эмгек менен, асыл инсандык сапат жана илим тарбия менен жетүүсү мүмкүн экендигин, адамдарга адамгерчилик мамиле кылуу, ошондой эле ак кызмат кылуу менен жетүүсү керек экендигин түшүндүрүү зарыл. Урмат сыйга жетип калганда өзүнөн кетип калбастан, абийирсизди урмат кылсаң өтүгү менен төргө өтөт, эси жокко кашык берсең 6-7 жолу ашайт деген сыяктуу макал лакаптарды пайдаланып, анын чечмеленишин, маанисин балдарга түшүндүрүп, урмат сыйды дагы чеги менен шүгүр, тооба кылып кабыл алууга тарбиялоо. Ошол эле учурда башкаларды урматтай билүү, башкаларды ыраазы кыла билүү жөнүндө Дасторкон четинде баарлашып түшүндүрүү зарыл. Урматтап сыйлагандын сыйын бил, бир жакшылыкка 1000 жакшылык деген сөздөрдү айтып, балдарды сени башкалар урматтаса, биринчиден ошого татыктуу, экинчиден урмат кылып, жакшы сапатың үчүн сен да баалап, сыйлай бил деп тарбиялоо өтө маанилүү. Кээ бир тарбиясы жетишсиз адамдарды урмат сый менен мамиле кылсаң, чалкалап өзүнөн кетип, урмат сый менен мамиле кылган адамды басынтырып койгон учурлар да турмушта кездешет. Ошон үчүн жогоруда айтылгандарды чен өлчөмүн түшүндүрүп тарбиялоо өтө зарыл. Сабагыбыздын экинчи бөлүмү бул амал кызматты көтөрө билүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, бул жерде дагы сиздер үчүн дагы өтө пайдалуу маалыматтарга ээ болосуздар. Амал кызматты көтөрө билүү жөнүндө да балдарга жаштайынан, балалыктан айтуу керек. Амал кызмат, даража бул деле илим, билим, жеке лидерлик менен жетише турган, элдин алкышы менен жете турган бийиктик экендигин түшүндүрүп, ага жетүүнүн дагы коррупциялык, ыплас жол менен эмес, ак эмгек жолу менен жетүү жөнүндө айтуу зарыл. Амал кызматка жеткенде да атка мингенде түшкөнүңдү ойло. Кызмат бул түбөлүктүү эмес. Чалкалап бюрократ болуп, башкаларга кыр көрсөтүп, аяк асты кылып, башкаларды кемсинтип мамиле кылуудан сак бол. Кызмат бул колдун кири, убактылуу экендигин түшүндүрүү. Элибизде бетеге кетет, бел калат, бектер кетип, эл калат демекчи, амал кызмат убактынча, аны ак ниет менен татыктуу аткарып, элдин дубасын алып, Кудайдын ыраазычылыгына жетип, ошол кызматта турганда элдин ишенич, үмүтүн актап, Исхак Разаков сыяктуу, Ош Бишкек жолун калтырган сыяктуу Улуттук Илимдер Академиясы, Улуттук университети, тарыхка эмгек жасап калтыруу. Эң өкүнүчтүүсү, кыргыздарда кызматка келген адам элди унутуп, түбөлүк хан болгондой сезип, өзүнүн каалаганын жасап, алдым жуттум болуп, коррупцияга малынып калган учурларды эскертип, эч качан андай кылбагыла, балдарым деп, амал кызматка жетсеңер дагы канчалык мөмөлүү дарактай ийилип, адамдардан бөлүнбөгүлө, адам менен, эл менен болгула деп тарбиялоо керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, ошол эле учурда тарыхка изи калган, аты калган инсандарды мисал келтирип дагы балдарга айтып берсеңиздер болот. Ошондой бийик кызмат ордуна жетип, бирок адамдыкты унутпаган адамдарды айтуу. Мисалы, Исхак Разаковдун эч качан ээлеген кызматың адамгерчилигиңден бийик болбосун, адамдыгың отурган столуңан, амалың, кызматыңдан бийик турсун, адамдыкты бийик, туу тутуп,
ошого татыктуу бол деген сөздөрдү балдарга айтып, дасторкон четинде тарбиялоо. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, бул дасторкон четиндеги университетте жаш балдарга эле айтпастан кызматта иштеген уул кыздарыбызга, жаңы кызматка орношкон балдарыбызга дагы, бир туугандарыбызга дагы айта жүрчү маселе экен. Амал кызматта жүргөндө ошол кызматтын адамы эле эмес, элдин адамы, эл баласы, эл инсаны болуп, элге түбөлүк кетпес ак эмгек менен кызмат кылып, элдин ыраазычылыгын, дубасын алуу өтө маанилүү деп тарбиялап түшүндүрүүбүз зарыл. Агайдын айтып бергенин толугу менен сиздерге жеткиздим. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.